Токмок психоневрологиялык үй интернаты 1933 ачылган. Ошол кезде интернаттын муктаждыктары үчүн ысык суу казандарда отко жылытылат деп болжолдонгон. Интернатка ысык суу берүү борборлоштурулган система аркылуу каралган эмес. Ал учурда мындай жабдуулар дагы жок болчу. Бул Токмоктогу номер 2 психоневрологиялык социалдык стационардык мекеме. Бизде 250 кызмат алуучулар жашайт да. Мен биякта иштегениме 8 жыл болду. ЛДС Charities бул мекеме менен бизде мурда эле иштешип келген экен. Аябай чар тараптуу жардамдарды көргөзүп келген экен да. Мен келгени аябай жакшы жардам берип келатышат да. Оборудование менен, чоң эмеректер менен, кийим кече, дагы көп нерселер менен, көчөттөр, жашылча жемиштер, жемиштердин көчөттөрү менен көп нерсе менен жардам берген да. Анан былтыркы эң чоң проект жанагы күн коллекторлору болду. Ушул проектлер бизге абдан чоң жардамы тийип атат да. Биз ЛДС Charities аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз эле эмес, өлкөдөгү стационардык мекемелердин көпчүлүгүнө жардам берип атат да. Кийин интернатта электр суу жылыткычтары орнотулган. Бул жылыткычтар электр энергиясын көп талап кылып, аны төлөө мекеменин бюджетине оорчулук келтирип турган. Эксперттер тарабынан мекеменин суу тутумдарын жылытуу үчүн гелиосистема комплексин орнотуу менен көйгөйдү чечүүнүн техникалык жолу табылган. ЛДС Charities кайрымдуулук фонду өз өнөктөштөрү менен биргеликте Токмок психоневрологиялык үй интернатынын 4 турак корпусуна, мончого жана ашканага сууну күн менен жылытуу системасын орнотту. Бизде мурда 2 аристон эле болчу да. Мына мончо үчүн силер мончону көрдүңөр азыр. Аны 3-4 киши жуунганда эле түгөнүп калчу да суучу. Анан былтыр бизге күн коллекторлору орнотулган. Ал аябай өзү катаал система экен. Мындай тияктан күндүн нурун алып, мына жерге келип, анан кийин сууну жылытып, анан мына бакка топтолот да. Бул бакта 1 тонна суу батат да, ысык суу. Биз эми күн болобу, түн болобу ысык суу менен камсыз болдук да. Кышында мына быйыл кандай катаал суук кыш болду. Кышында дагы бул коллекторлор күндүн нурун кабыл алат экен дагы. Бизде суу дайыма болуп турду да, жылуу суу. Дайыма камсыз болуп турдук да жылуу суу менен. Бул аябай сонун система экен. Анан кийин ушул мына проект өзү Адра Кыргызстан деген кайрымдуулук фонд даярдаган проектсин. Анан ишке ашырган, финансы бөлүп берип, ишке ашырган ЛДС Charities кайрымдуулук фонду тарабынан да ишке ашырылды да. Эң сонун нерсе экен бул. Аябай сонун проект болду. Коллекторлорго чейин дагычы ЛДС Charities бизге абдан жакшы жардамдарды берип келген да. Мынау корпустардын ичиндеги эмеректерди алып берген. Мынау дорожка, килем дорожкалар. Анан азыр мен сиздерге чоң килемдерди көргөзөм. Ошолордун баарын тең ЛДС Charities алып берген да. Кухонный гарнитур азыр мен сиздерге көргөзөм. Анан дагы бир корпус салынганда мынау төшөнчү жаздыктардан өйдө алып беришкен да. Прачечныйда дагы оборудованиялар бар. Ошолорду да көргөзөм. Аларды да алып беришкен. Аябай чоң жардамдарды көргөзүп турушкан да. Бул өз кезегинде интернатта жашаган 250 кишинин санитардык гигиеналык абалын жакшыртууга өбөлгө түздү. Эми орнотулган күн системасынын жардамы менен интернат электр энергияга болгон чыгымдарын 70%га кыскартып, тышкы энергия булактарына азыраак көз каранды болуп калды. Бейтаптардын күндөлүк жашоосунда ыңгайлуулук жаралып, ашкана менен кир жуучу жайдагы ысык суу менен камсыз болду. Чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирип, мындан аркыдагы кызматташууну биз үзбөйбүз деген үмүттөмүн да. Аталган долбоорду Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги демилгелеп, аны ЛДС Charities кайрымдуулук фонду Арда Кыргызстан уюму менен биргеликте жүзөгө ашырды.